Allah'tın pendesine bergen 5 çoң жақшылығы. Адам баласының жашоосу көптөгөн жақшылықтарға толгон Аллахтан берилген куттуу бир жашоо. Бирок аны көпчүлүк адамдар кадыр баркына жетпей, болбогон бир дүйнө үчүн жүрөгү кысылып, бактысыз абалда калышат. Андыктан Аллахтын пендесине берген байлык жетпес жақшылыктарды айтып өтөбүз. Акырына чейин көрүңүз, анткени акырында түбөлүк байлык жана улуу Раббимдин ыраазылыгына жеткирген жақшылыкты айтабыз. Биринчи, кечирим эшигин ачыктыгы. Аллах Таала бизге каталарыбызды оңдоого ар дайым мүмкүнчүлүк берген тообо эшигин ачып койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллах Таала пендесинин тообосун жаны алкымына келгенче кабыл кылат. Экинчи, жүрөктүн тынчтыгы жана коопсуздук. Эң чоң байлык бул жан дүйнө тынчтыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Кимде ким үйүндө тынчтык амандыкта, денеси соо абалда ойгонсо, жана ал күнгө жете турган тамагы болсо, ага бүт дүйнө берилгендей болуптур. Үчүнчү, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү болуу. Акыркы пайгамбарга үммөт болуу бул чоң сыймык. Кыямат күнү биринчилерден болуп бейишке кирүү жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шапаатынан үмүт кылуу бактысы бизге берилген. Ошондой эле бул үммөткө аз гана иштер менен көптөгөн соопторго жеткирген мүмкүнчүлүк берилген. Төртүнчү, ден соолук жана бош убакыт. Бул эки жакшылыкты көп адамдар баалабай, сооптуу иштерге колдонбой өткөрүп жиберишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эки жакшылык бар, көп адамдар анын кадырын билишпейт. Ден соолук жана бош убакыт. Бешинчи, ислам жана иман. Бул эң негизги жана эң улуу жакшылык. Аллах Таала өзү сүйгөн пендесине гана иман берет. Иман менен жашоо бул дүйнөдөгү жана акыреттеги чыныгы бакыттын ачкычы. Бул жакшылыктардын ээси улуу Раббим айтат: Эгер Аллахтын жакшылыктарын санасаңар, аны эсептеп чыга албайсыңар. Бул жакшылыктарды баалап билиңиз жана комментарийге альхамдулиллах деп жазып, бул жакшылыктарды эске салуу үчүн жакындарыңыз менен бөлүшүңүз.